Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Борбор калаадагы кылмыштар жана кырсыктар боюнча баяндаган факт-кежи маалымат порталынын түнкү тентектер берүүсүн сунуштайбыз. Бул чыгарылышыбызды жол кайгыл кызматкерлери менен биргеликте Свердлов районунан баштадык. Чүй Абдрахманов көчөлөрүндө кайгыл кызматкерлери тарабынан Hyundai үлгүсүндөгү унаа токтотулду. Bilem. Штрафтар бар көрдүм. Мен ошону түшүндүрүп айтып атпайм. Пениядағы штрафтар бар экен, машинаны стоянкага коебуз деп айтып атам. Жок, эмне себептен коесуз? Мына могу штрафтарыңарды төлөбөй жүргөн себеби ошол. Төлөбөй жүргөн себебим алды башкача кетет. Ушундай эле кетет. Жок. Пения накапливается. Мага сутка эме келет, туурабы? Повестка келет. Сутка Барганда силерге повестка. Ошондон жок, повестка мага келген эмес. Мен мына доставленный числону көрсөтүп атам ошентип сизге. Жок, 20:00 көрсөтүп берип атасыңар. Мага сутка бир айдан кийин уже пения кетет. Уже 4 штрафтын пенияда байке. Пристав дейсиңер. Токтотуп алып сиздерден эме жасаңар. Мен биздин жумуш ушундай байке. Кагаз түрүндө барып арыздаңыз эгер макул болбосоңуз. Жок. Силер деген машина штраф стоянкага тургузуп туруп анан барып арыздангыла деген кандай? Ошондой менин жумушум ошол болот. Туура ошондой. Жок. Силер жумушуңар биринчи нарушенияны. Мына нарушение. Жок, нарушение. Аны көрүп атам. Нарушение турат. Менде деле приложение бар деп түшүндүрүп атам. Эми ошо айдабайсызбы? Эмнени айтып атасың? Мен түшүндүрүп айттым го, түшүнбөй атасыз. Статья, какой-то бир закон. 31 прим. 1 статьянын негизинде. Ошону көрсөтүп бергиле деп суранып атам. Интернеттен ачып караңыз эми аны. Менде жок. Ал биздин өзүбүздүн интернеттен приказда жок. Интернеттен карап атасыңар. Биякта интернет безопасный город деп атабыз. Ал интернет не иштейт да. Значит, бар дейт. Биякта жок. Айдаңыз сууз. Мен силерге дагы жол суранып атам. Жок, болбойт. Жөн эле кап эле эметип атасыңыздар. Айдоочу бир нече жол эрежесин бузганы коопсуз шаардын байкоочу камераларына тартылып алынган. Айдоочуга бактылуу кагаз каты барса да айып пулдарын төлөбөй жүргөн. Жок, допустим мен НС менен кетип баратсам, мен допустим Көрсөтүп бербедиңиз сизге. Силер деген штрафтарды көрсөтүп атасыздар. Ошол штрафты төлөбөңүз үчүн азыр ошондой болуп калган. Ошондой мыйзам бар. Ошол мыйзамды көрсөтүп бергиле деп суранып атам. Мен муну айттым. Силер айткан жөнүндө сөз табылды. Мен көрсөтүп документти көрсөтүп бергиле. Мен ал документти жок. Документ менде жок. Документ деген жок болсо анда силер айтып аткан сөздөрдүн баары сөз эле болуп атпайбы? Аны сиз кандай ойлойсуңуз? Мен айтып атпайм. Жок, байке, сен мени түшүнбөй атасыңар. Сен түшүнбөй атасың, мен байке, сен түшүнбөй атасың. Сен деле систем түшүнбөйсүң, силер деген түшүнбөй атасың, туура. Мен силермен сиз менен эле сөз кылган байке. Жок, портал чыкпагыла, кой тур. Силер деген айтып аткан далилде бербейсиңер мага. Айдап айтты. Мен көрсөтүп бердим байке сизге. Көрсөтүп бердим. Мен түшүнүп атам аны. Мен силерге айтып атам. Алдыгы айтып аткан сөздөрүңөрдүчү мага далилде берип койгула. Анан без проблем мен айткан жериңерге жок, штрафты мен өзүм деле билем. Приложениясы бар. Менде алдым бар. О деген процедура безопасного города 1 айдан кийин пения начисляться деп коет, туурабы? 1 айдын ичинде пения начисляться деп. Алды 2 эсе өсөт штраф, туурабы? 2 эсе өскөндөн кийин алды суд аркылуу кетет. Мен аны Биякка чыгып алып шетке чыгып. жок, түшүнбөй берип атпайбы? Ошо түшүнбөйт экенсиң айтканда, мен сизге түшүндүрбөдүм. Жок, шода мага повестка келбегенде доставка, это доставка штрафа, а не повестки. Жок, штраф ошол, доставка ошол эле жетет бизге, ошол эле. Биздики ошол жумуш. Штраф доставляется. Вот, допустим, я неделю назад нарушил, он мне через неделю приходит, правильно штраф? Примерно. Через неделю приходит, он сам отображается как доставка. Кайда жетет? 2020 саат болуп 10:47-де жетет. 26 чындасынан бери көрсөтүп берип. Жок, аны түшүнүп атам. Анын баарын түшүнүп атам. Мен деген
мындай Дастан. эме повестка келиш керек да, ошо Повестка повестка. келмейді, ал Жок, деген, ал повестка деген, ал деген. Ошол емес, байке, бул деген бизге штраф менен болот. Бул ошону эме биз башка штраф ставка коебуз. Анан сиз жок. Силер деген иштеп атканда, силер деген какой-нибудь мыйзамга таянып иштейсиңер деп турат. Ал деген. Жок, силер азыр мыйзам түрүндө мени изгентасыңар. Ошо мыйзамдын номерин же кайсы эмеден алып атканыңарды мага көрсөтүп берип койгула деп сурап атырмын сизгечи. Силер деген сен штраф даярдыга барасың деп эле апарып атасыңар менчи. бербейт бизге. Мына биз деген мына планшет бермей жүрбөйт. Безопасность. Жок, планшетти мен 10 жолу көрдүм, байке. Мен сага башканы айтып атам. Мага деген мыйзам чегинде эмнеге мени штрафстайга апарат, ошо жазылып турган жерди 4 штраф, 2 штрафтан көп бар машиналарды штрафстайга апарабыз деген. Bir штраф менде эне сөз келип албаган демейт. Ошону көрсөтүп берип койгула. Ошону көрсөтүп берип койгула. Аны бизге бербейт ал керек. Тияктан эртең. Жок. Эртең мисалы мындай кылалы, машинаны коелу, эртең барганда арызданыңыз тияк, арызданып Жок. Бул деген логикасы кандай болуп калат? Силер бир штрафстайга салып туруп барып арызданып келгиле деген болуп атат да. Ошо туурабы байке? биздин жумушчунда ушундай иштейбиз. Жок. Жумушта ошондой болгондо деген штрафтарды очойтуп салсаңар, менде шарт жок болот да Штрафты деген мен койгон жокмун да. Жок, мен бак силер деген жумуштун кетине иштеп атасыңарбы? Мен вообще эле түшүндүрүп берип атам да силерге мыйзам. Мына айта бергенде тияк менен жетчи. Анда адым практика барасың, ошолор менен жетчиз. Баштан айдайсың, айдабайсың, ошону айтып. Хорошо, жүргүлө айдап барайын. Бактылуу кагаз каты барса да айып пулдарын өз мөөнөтүндө төлөбөгөндүгү үчүн айдоочуга карата тийиштүү протоколдук кагаздар толтурулуп, унаасы айып пул төлөөчү короого киргизилди. Кайгуул кызматкерлери тарабынан Правда көчөсүндө Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү унаа токтотулду. Кайгуул кызматкерлери айдоочудан унаага тиешелүү документтер жана айдоочулук күбөлүгүн сураган учурда айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Айдоочу 14 жолу Коопсуз шаардын байкоочу камераларына түшүп, бирок айып пулдарын өз учурунда төлөбөгөндүгү үчүн унаасы айып пул төлөөчү короого киргизилип, тийиштүү айып пул кагаздары толтурулду. Бул айдоочу жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулду. Айдоочу мас абалында деп шектелип, наркология борборуна алынып барылды. Так полную наливаем, что ли? Там полная стажка. Не полная, просто имеется чатыргерил, отвели в холод. Я ничего не добавил. Воду добавил. Я добавил? Мастыгы аныкталган соң айдоочуга карата тийиштүү айып пул кагаздары толтурулуп, унаасы айып пул короосуна киргизилди. Кайгуул кызматкерлерине 2 кызды 1 эркек киши сабап жатат деген чакыруу түштү. Давайте без камеры. Да. Не снимайте.
Ну, мы вот с вашими сотрудниками здесь идем, они его забирают уже. Проехали. Девушка, Алло. Братец, можно выключить, а? Лёнда. Лёнда, вызов там, вызов там. Девушка? Агентова. А келсін тона? Сейчас я телефон. Не қылдың әлі? Да ничего такого. Не было ничего. Не было такого. Да, просто напали. Кем? Мужика, короче. Мужика? Да. Напали. Там, короче, две девушки. Тупо. Просто так? Ну да. Просто так. Ну да. Могу написать, да? Правильно, вот порвали. Где? Там, перед локализацией, порвали обычно. Какой выгод? Это кто? Кто? Окуянын себеби эркек киши эки кызга жолугушууга келип, пикир келише албай жаңжалдашып кетишкен. Эки кыз жана белгисиз эки киши мени сабап кетти деген бул жаран эки кыздын үстүнөн ар жазам деп 1-Май районунун ички иштер башкармалыгына алынып келинди. Женщины что ли? Девушки что ли? А девушки тут при чем? Вот они тоже как бы на меня напали. Так бы на вас девушки напали или парни напали? А девушки тут при чем? Они тоже на меня напали. Они были вместе или да? Их было 4, 5. Четверо. Двое девушек, двое парней. Чуть просто без причины, просто так. Опять? Случайно не вы у них а здесь соседи говорят обратно, что мы наоборот отсюда выбежали с какой-то квартиры, за кем-то погнали. Вы же взрослый человек, что-то без себя строит. Такой пожар устроить. С 8-го года вы где работаете? Не работаете. Значит, как заработать? Просто не работаю. Просто не работаю. Доход же должен. Жена, Денег. дети. С кем живете? Один живет? У вас самой? А дом какой? 52. Футболка где ваша? Вот она разорвалась, просто не знаю, где она. Как разорвалась? Там Вы же сейчас в адекватном состоянии, нормально говорите, отсюда прибежали. Пойдемте покажите, откуда вы прибежали. в таком виде, может просто в РОВД поедем, возьму, чтобы там идти. А в РОВД какая разница, вы также будете сидеть, что ли? Футболку вашу надо, что ли? Она разорванная, я даже не знаю. Ну куда вы ее выкинули? Я ее не выкинул, они ее разорвали просто. Цели я не могу понять, как там вас напали, за чего? Я не знаю, может, возможно, хотели... Что, футболку вашу отобрать? Нет. Что? Я так поняла, он с того дома. Что у вас ничего нету? Я не знаю, это их не мотивы. Он просто не хочет показывать, где он живет. Одежду штамп придется брать. У вас в кармане телефон включен. Камера, что там? Фонарик. Алкоголдук ичимдик ичкенин же ичпегенин тастыктоо үчүн наркология борборуна алынып барылды. Так, год рождения.
Проживаешь адрес? Трубка берешь. Чыңгыз? Или берешь. Проживаешь адрес? Микрофон Асанбай, Ага. 52, 40. Kızlar? İnternette bize bakka. Anladınız bu arkadaşım. Ben de deneyim. Alkogolдук ичимдик ичпегени тастыкталган соң 1-Май районунун тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Элибиз аман, өлкөбүз тынч болсун. Биздин бул жолку берүүбүз мына ушулар болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.